Саламатсыздарбы, мен атым Турганова Айжана. Мен сіздерге ушу Forever Aloe Vera компаниясынын продукцияларын ичип результат алганмын. Ошо результат боюнча бөлүшүп кетким келди. Баарыңыздар билгендей эле, именно Кыргызстанда зоб оорулары өтө көп. Зоб эмнеден пайда болот? Биринчиден, неправильное питание, микроэлементтердин жетишсиздигинен, көбүнчө стресстен дагы пайда болот. Зоб менен көбүнчө жаш балдар, аял кишилер, иши возраст тандабайт, баардыгы да ооруп келет. Мен дагы ушул 5-классыман баштап зоб менен ооруганмын. 15 жыл зоб болуп ооруп жүрдүм. Ичпеген дарыларым калбады, ичпеген витаминдерим калбады. Баардык компаниянын витаминдерин, ченс болобу, эмне иши кылып баардыгын иштим. Йодомарин болсо жанымдан вообще үзүлбөйт болчу. Бирок эч кандай результат албадым. Күндөн күнгө күчөй берди, могжерим уже шишип баштаган болчу. Кадимкидей аба жетишпейт эле, чачтарым түшүп, андан кийин кожаларым сухой болуп түлөп баштаган. Чачтарым уже узун чачым бар болчу, уже мыналарым түшүп, эчтеке калбай калды. Андан кийин ушул 2017-18 жылдары ушул компаниядан мен Натурмен деген витаминди угуп калдым. Бул Натурмен именно микро-макро элементтерге бай витамин экен, ушуну мен ичип баштадым. Бунун составында таблица Менделеевада баардык полезный элементтер бар. Күнүнө мен 6 штуктан ичет болчумун. Жана йод жетишпегенден дагы минералдар адамга жетишпесе, топурак жегиси келет экен, кагаз жегиси келет экен, же болбосо оозда ушундойдорду жегиси, менде ушундай зависимость бар болчу да, мен топурак жегенге зависимость бар эле. Постепенно ичип баштаганда ушул нерсе калды. Мен буну өзүм жалгыз ичпедим, конечно, бунун Forever компаниясынын ушундай сары согу бар, гель алоэ вера. Ушул менен кошо ичтим. Гель алоэ вера бул суудан дагы 4 эсе тезирээк организмге сиңет. Эгерде ушу менен кошо буну витаминди ичсеңер, тезирээк организмге сиңет дагы, действиясы өтө сонун болот экен. Бул гель алоэ вера полный организмди токсин шлактардан тазалайт. Полностью чистка кылат. Качан гана биздин толстый кишечник чистка болуп, организм тазалангандан кийин гана биздин иммунитетибиз көтөрөт дагы, баардык кандайдыр бир оору болсо, ошолорду иммунитет өзү жеңип чыгат экен. Ошондуктан в первую очередь любой кандайдыр бир оору болсо, иммунитетти көтөргөн шашышыбыз керек экен. Ушул экөөнү гана мен үзбөстөн 6 ай иштим. 6 айда менде эмне болду? Биринчиден баягы зоб болгондо дагы өтө слишком эмоциональный болуп калат го, нервный болуп, же болбосо ыйлагысы келип эле ушундай болуп калат. Постепенно ошолорум кала баштады. Чачтарым кадимкидей өсө баштады. Могу жерден тике болуп чачтарым өсүп калат болчу. Чачтарым өстү. Кожаларым нормага келди. Тырмактарым мындай жумшак болсо, сына берет болчу да, могу жерден жарылып кетет эле. Ошолорум өз ордуна 100 килограммга чейин чыгып кеткен. Мен 100 килограммга эмнеге чыктым? Ошо йод жетишпегендиктен гормональный нарушение болот экен. Гормональный нарушение болгондо адам вес кошуп кетет экен. Анан кийин эмне кылса дагы, фитнес кылабы, зарядка кылабы, либо для похудения бирдекерди ичеби, эч арыктабайт экен. Качан гана ошо гормондорду восстановление кылганда мен өзүм эле мындай вес таштадым да, объем кирди, өзүмдүн норма весиме, азыркы ушул весиме келип калдым. Ошондуктан буну ойлонбостон, сөзсүз, эгерде сиздерде зоб менен проблема бар болсо, ойлонбостон бүгүнтөн алып ичиңиздер ушул 2 продукту.